Саламатсыздарбы, Нурес каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Кыргызстанда коронавируска кабылган жарандардын саны 42-ге жетти. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Төлөө Исаков коронавирус катталган жерде иштеп жаткан дарыгерлердин сүрөттөрү жарыяланды. 7 облуска 7 миллион берген жигит буга чейин вебкам студия ачкан үчүн кармалган белгилүү болгон. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Коронавирустун белгилерин тактоо иретинде онлайн тест иштелип чыкты. Бул тууралуу Байланыш жана маалыматтык технология комитети билдирет. Хай-доктор бул өз саламаттыгын текшерүүчү маалыматтык сервис. Сайт медицинанын акыркы жетишкендиктери боюнча дагы маалымдап турат. Тест аркылуу COVID-19 илдетинин симптомдорун текшерип, өз алдынча аныктап алууга болот. Бул биздин саламаттыкты сактоо тармагындагы адистердин түйшүгүн жеңилдетүүгө жардам берет. Тестти балдарга колдонууга болбойт. Эгер сизде балаңыз илдетти жуктуруп алгандыгы боюнча күмөн болсо, анда 118 номуруна чалыңыз дейт мекеме. Белгилей кетсек, Кыргызстанда коронавирусту жуктурган 16 адам аныкталды. 25 марттан тарта өлкөдө өзгөчө абал киргизилет. Бүгүн 24 март саат 15:00 Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кезексиз жыйыны өтөт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы билдирди. Такталгандай, жыйындын күн тартибинде өзгөчө абал киргизүү маселеси каралат. Белгилей кетсек, 23 мартка карата Кыргызстанда тажи вируска чалдыккан 2 жаңы учурлар катталган. Кыргызстан боюнча тажи вирусуна менен ооруган адамдардын саны 16. Алар 7 эркек, 9 аял. Бейтаптардын арасынан Жалал Абад облусуна дарыланып жаткан 2 адамдын абалы орточо оор деп аныкталган. Ал эми калган 12 бейтаптын абалдары канааттандырарлык. Булар менен карым-катнаша болгон 2628 адам табылып, үй карантинине алынган. Булак Кыргыз Today. Бул тууралуу облустук штабтын 24 марттагы жыйынында өкмөттүн облустагы өкүлү Акылбек Осмоналиев айтты. Жергиликтүү бийликтин суранышына карабай, айрым тургундар башка айылдарга баруусун, райондон районго каттоосун токтотпой жатат. Эми бүгүнкү күндөн тарта чектөө киргизилет. Бул чаралар элдин саламаттыгына кам көрүү болуп эсептелет, деди өкмөттүн Ысык көлдөгү өкүлү. Ошондой эле ар бир айылдын чыга беришинде посттор уюштурулуп, жергиликтүү бийлик, милиция жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери кардалды көзөмөлдөп турат. Айылдарга, райондорго кирүү же чыгуу жергиликтүү бийликтин уруксаты менен гана жүргүзүлөт. Жалпысынан 15 жерге блокпосттор коюлду. Президент Сооронбай Жээнбеков Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларына, Созак, Ноокат, Кара Суу райондоруна 25 марттан баштап өзгөчө абал киргизүү тууралуу жарлык чыгарып, Жогорку Кеңештин кароосуна жиберди. Мындай маалыматты президенттин басма сөз кызматы таратты. 24 марттагы эртең мененки расмий маалымат боюнча Кыргызстанда COVID-19 вирусун алып жүргөн 16 жаран бар. Алардын 8-и Созак, 5-өө Ноокат, 1-өө Баткен райондорунда, 2-өө Бишкек шаарында катталган. Жаңы коронавирус жуккан 16 кишинин 7-өө эркек, 9-у аял. Москва шаардык соту кыргызстандык Бекжан Сарбишевди 16 жылга эркинден ажыратты. Бул тууралуу Россиянын басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка таянсак, Бекжан Сарбишев мыйзамдын негизинде күнөөлүү деп табылып 16 жылга түрмөдө жазасын өтөйт. Ал Москванын Мариню метросуна таанышынын унаасы менен жөө адамдарды сүзүп кеткен. Кырсыкта жалпы 11 адам жапа чегип, алардын ичинен бирөө көз жумган. Жабыркагандардын көпчүгү кыргыздар. Кырсык болгон 2018 жылдын 9 сентябрында Бекжан Сарбишев карындашынын туулган күнү белгилеп, кафеде чыгып баратып, башка мекендештер менен кеткен. Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Айнур Ахматова 23 марттагы басма сөз жыйынында Нарын шаарында обсервацияда жаткандар дааватка келгендер. Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнур Ахматова билдирди. Ахматова дааватчылардын санын жана кайсы жактан келгенин айткан жок. Алардын коронавируска тапшырган анализи таза чыккан. Эми алар 14 күндөн кийин дагы кайра текшерилет. Белгилей кетсек, 19 мартта өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев парламентте маалымат берип жатып, Нарында коронавирус жугузуп алышы ыктымал деп, изоляцияга алынган кишинин анализи таза чыкканын билдирген. Нарын облустук казыятынын маалыматына ылайык, жыл башынан бери облус боюнча жалпысынан 43 киши умрага барып келген. Алардын ичинен бирөө изоляцияга алынган. Ал адам 12 мартта Сауд Арабиясынан коронавирус тастыкталган Сузактык 3 тургуну менен чогуу учуп келген. Ал адам 12 мартта Сауд Арабиясынан коронавирус тастыкталган Сузактык 3 тургуну менен чогуу учуп келген. 23 марттагы расмий маалымат боюнча Кыргызстанда коронавирусту жуктургандардын саны 16га жетти. Булак Nazarnews.kg. Кыргызстанда коронавируска кабылган жарандардын саны 42-ге жетти. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Төлөө Исаков республикалык штабтын жыйынында айтты. Ал 24 мартка карата вирус жуктурган 26 учур катталганын маалымдады. Алар төмөнкү медициналык мекемелерде жайгашкан. Бишкек шаарындагы республикалык клиникалык инфекциялык ооруканада, Ош облустар аралык клиникалык ооруканасында, Ноокат аймактык ооруканасында, Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасында, Баткен облустук бириккен ооруканасында, мындан сырткары ооруканага жаткырылган дагы 4 адамдан алдын ала коронавирус
коронавирус бар деген жыйынтык чыгарылды. Контролдук изилдөөлөр жүргүзүлүүдө. Ошондой эле 96 адамдын анализдери шектүү реакция болуп, азырынча терс жыйынтыгын көрсөтүүдө. Бардыгы болуп 142 адам ооруканага жаткырылды. 68 эркек, 74 аял. Жаткырылгандардын арасында 1 жашка чейин 2 бала бар. Алардын ичинен бирөөсүнүн коронавирус инфекциясы аныкталды. 6 жаштагы бир балада коронавирус инфекциясы аныкталды. 14 жаштагы өспүрүмдө коронавирус инфекциясы аныкталды. Калгандарынын жашы 16дан 86 жашка чейин. Өлкөбүздө аты жаман илдетке байланыштуу 22 марттан тарта өзгөчө кырдаал киргизилди. Мындай кыйын кырдаалда колунан келгендер муктаждарга жардам берип жатышат. Кече күнү Даниэль Ажиев аттуу жарандагы өз каражатынан 7 миллион сом жана муктаждарга жардам иретине азык-түлүк берип, көпчүлүктүн алкоосуна татыган. Маалым болгондой, айтылган жигит буга чейин Мин аттуу каймана ат менен рэпер катары сахнага чыгып жүргөн. Буга чейин 2018-жылдын 24 апрелинде Бишкек ШИИБи 30 кызга вебкам студия ачып кыргыз кыздарынын катышуусунда порнографиялык видеолорду уюштургандыгы үчүн 30 жаштагы Даниэль Ажиевди колго түшүргөн. Аталган факты боюнча Кылмыш жана жаза кодексинин 262-беренеси порнографиялык нерселерди даярдоо жана сатуу менен кылмыш иши козголгон. Бирок кийин сот Даниэль Ажиевге 30 000 сом көлөмүндөгү айып пул салгандыгы маалым болгон. Саясатчы Дахан Мадумаров бүгүн 24 мартта соттон экинчи ирет мага утулуп калды деп билдирди Супер KG порталына жарандык активист Мелис Аспеков. Анын айтымында буга чейин 1-май райондук сотуна аброюма шек келтирип каралып жатат деген арыз менен кайрылган. 1-май райондук соту активисттин пайдасына чечим чыгарган. Сот Мадумаровду 50 000 сом доо төлөп берүүгө милдеттирген. Буга алар нааразы болуп Бишкек шаардык сотуна кайрылган. Бирок шаардык сот алардын апелляциялык арызын канааттандырган жок. Мындан тышкары Мадумаров социалдык баракчалар аркылуу мени каралаган үчүн кечирим сурашы керек. Сот отуруму бүгүн Бишкек шаардык сотуна өтүп, Мадумаров тараптын доо арызын канааттандырган жок. Чоң аныктын үстүндө сейил бак бар. Ал жерде даараткана жоктугу көйгөй болуп келген. Мен доодонөнгөн акчага ошол жака даараткана курам деди ал. Бул боюнча Дахан Мадумаровго байланышып оюн сурадык. Сурабай эле койгула, мен сотко барган эмесмин, баргым да келбейт. Эмне чечим чыкканын билбейм, булардан кабарым жок деди ал. Республикалык штаб карантиндик зонада коронавирус инфекциясы катталган жерлерде иштеген дарыгерлердин формасын көрсөттү. Сүрөттөгү медицина кызматкерлери коронавирустун жугуштуу оорунун очогу орун алган жерде кызмат кылып жатышат. Бүгүн 24 мартта президент Сооронбай Жээнбеков Ош шаарынын Окат жана Кара Суу райондорунун аймагында өзгөчө абал киргизүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттик аппараттын басма сөз кызматынан билдиришти. Жарлыкта төмөндөгүлөр белгиленет. 11 мартта Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму COVID-19 жаңы коронавирустук инфекциясынын жайылышын пандемия катары жарыялады. 18-23 мартында Кыргызстан өлкөсүнүн аймагында жарандардын коронавирустук инфекциясын жуктуруп алган. 16 фактысы. Анын ичинде Ош облусунда 4 факт тастыкталды. Конституциялык 64-беренесинин 9-бөлүгүнүн 2-пунктунда өзгөчө абал жөнүндө конституциялык мыйзамынын 3, 4 жана 7-беренелерине ылайык жарандардын өмүрүн жана саламаттыгын сактоонун, алардын коопсуздугун жана коомдук тартиби камсыз кылуунун өзгөчө кызыкчылыгын көздөп, ошондой эле Кыргыз Республикасынын башка аймактарына коронавирустук инфекциясынын жайылышын болтурбоо максатында токтом кылам. Ош облусунун Ош шаарынын Окат жана Кара Суу райондорунун аймагында 25 марттан саат 08:00 баштап 15 апрель саат 08:00 чейин өзгөчө абал киргизилсин. Өзгөчө абал киргизилген мезгилде Ички иштер министрлигинин Ош облусунун ички иштер башкармалыгынын начальниги Малик Нурдинов Ош шаарынын Окат жана Кара Суу райондорунун коменданты болуп дайындалсын. Өзгөчө абал режимин камсыз кылуу үчүн Ош шаарынын Окат жана Кара Суу райондорунун аймагында комендатура түзүлсүн. Ош шаарынын Окат жана Кара Суу райондорунун аймагында төмөнкүдө өзгөчө чаралар, жарандардын укуктарын жана эркиндигин убактылуу чектөөлөр жана алардын кошумча милдеттери аныкталсын. Коменданттык саат киргизилсин. Жарандардын келип кетүүсүнүн өзгөчө режими киргизилсин. Айрым жарандарга белгиленген мөөнөт өз үйүн, батирин же болбосо обсервацияда же дарыланууда болгон жерди таштап кетүүгө тыюу салынсын. Коомдук тартипти сактоого, стратегиялык объекттерди жана калктын жашоо турмушун камсыз кылуу объекттерди коргоого, ички иштер жана коргоо маселелерин тескеген ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын бөлүктөрү тартылсын. Оюн, зоок, спорттук жана башка массалык иш-чараларды, ошондой эле иш таштоолорду, чогулуштарды, митингдерди, көчө жүрүштөрүн, демонстрацияларды жана пикеттерди өткөрүүгө тыюу салынсын. Аймактын жашоочусу болбой туруп коомдук тартипти бузгандар, анын ичинде чет элдик жарандарда алар туруктуу жашаган жерге же өзгөчө абал жарыяланган жерден тышкары жерге өздөрүнүн каражаттарынын эсебинен чыгарып жиберилсин. Ишканаларды жана уюмдардын продукция өндүрүү жана жеткирүү боюнча ишин камсыз кылуу максатында алардын иш планына өзгөртүүлөр киргизилсин. Ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын иштөөсүнүн өзгөчө режими белгиленсин. Жана ошондой эле алардын чарбалык ишинин башка маселелери чечилсин. Жүйөлүү себептер боюнча бошотулган учурларды кошпогондо жумушчулардын жана кызматчылардын өз боюнча иштеген бошоосуна тыюу салынсын. Карантин киргизилсин жана милдеттүү болгон башка санитардык эпидемиологиялык иш-чаралар өткөрүлсүн.
Жарандар массалык топтолгон жерлерде документтер текшерилсин. Жеке иш-чараларды, үйлөнүү тойлорун, туулган күндөрдү белгилөөнү жана башка иш-чараларды өткөрүү жөнгө салынсын. Өзгөчө абал жарыяланган аймакта жашаган жарандар үчүн төмөнкүдөй кошумча милдеттер киргизилсин. Өздүк коопсуздукту камсыз кылуу боюнча алдын ала чараларды көрүү, күнүмдүк иште коопсуздук чараларын сактоо, коронавирустук инфекциянын жайылышына алып келиши мүмкүн болгон бузууларга жол бербөө, жеке коргонуу каражаттарын колдонуу эрежелерин үйрөнүү, коронавирустук инфекциянын жайылышын алдын алууга мамлекеттик бийлик органдарына жана уюмдарга көмөк көрсөтүү, коронавирустук инфекциянын жайылышын коркунучу жөнүндө тиешелүү мамлекеттик органдарга маалымат берүү. Комендант Ош шаарынын Нокат жана Кара Суу райондорунун аймагында коронавирустук инфекциясынын жайылышын болтурбоо, жарандардын өмүрүн жана саламаттыгын сактоо, коопсуздугун камсыз кылуу боюнча толук чараларды көрсүн. Саламаттык сактоо министрлиги, Ички иштер министрлиги, Улуттук коопсуздук мамлекет комитети, ошондой эле куралдуу күчтөрдүн генералдык штабы жана ишке тартылган башка мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жарандардын өмүрүн жана саламаттыгын сактоодо, коопсуздугун камсыз кылууда. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын башка аймактарына коронавирустук инфекциясынын жайылышын болтурбоого, комендантка бардык бар болгон каражаттарды жана күчтөрү менен ар тараптан көмөк көрсөтсүн. Жогорку сотко өзгөчө абал мезгилинде Ош шаарынын Нокат жана Кара Суу райондорунун аймагында жарандык жазык административдик иштерин, жоруктар жөнүндө иштердин, ошондой эле сотко чейинки өндүрүштүн материалдарын аймактык сотко караштуулугун өзгөртүү укугу берилсин. Башкы прокуратурага биринчиден ушул жарлыкка белгиленген чараларды жана убактылуу чектөөлөрдү ишке ашырганда мыйзамдардын сакталышына көзөмөлдү камсыз кылсын. Өзгөчө абал мезгилинде Ош шаарынын Нокат жана Кара Суу райондорунун аймагында мыйзамда белгиленгендей тергөөгө караштуулук өзгөртүү укугу берилсин. Түзүлгөн кырдаалды чотууну болтурбоо максатында жалпыга маалымдоо каражаттар өзгөчө абал киргизилген мезгилде комендант берген маалыматтарды таратсын. Бул жарлык жогорку кеңешке жиберилсин. Бул жарлык кол коюлган учурдан баштап күчүнө кирет. Чехиянын саламаттык сактоо министрлиги COVID-19 вирусун дарылай турган дарыны атын атады. Бул тууралуу RBC УАга жазып чыкты. Чехиянын саламаттык сактоо министри Адам Войтех коронавируска каршы күрөшкө Плакюнил дарысы жакшы жардам берет деп билдирди. Плакюнил Франциянын Sanofi Aventis фармацевтикалык компаниясы өндүргөн малярияга каршы дары. Бирок бул дарыны бардык эле дарыгерлер жазып бере албайт. Аны бир гана аллергология, клиникалык иммунология, дерматовенерология жана ревматология, ошондой эле дарыгерлер 2 айга гана жазып бере алышат деген Адам Войтех. Дүйнө жүзү боюнча коронавирус 350 миңден ашык кишиге жукту. Алардын 100 миңдейи сакайып кетти. Эске сала кетсек, Кыргызстандын саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев ар кандай дары-дармектерди ичпөөгө чакырган. Бул Ак-Назар Ньюс. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жалган маалымат тараткан адамды кармады. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлайт. Такталгандай, такси кызматында иштеген Мирбек Сыйдыев аттуу адам социалдык тармак аркылуу Ысык көл облусунун тургуну дени табы жогорулап, коронавирус чыкты деген такталбаган маалымат тараткан. Учурда Сыйдыев кылган ишин туура эместигин мойнуна алып, жалпы элден кечирим сурады. Учурда материалдар юридикалык баа берүү үчүн прокуратура органдарына жиберилди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жалган маалымат тараткандар мыйзам чегинде жоопко тартыларын эскертет.